Алматыда казак тайганы жана башка ит породаларынын катышуусунда көчмөндөр талаасы аттуу көргөзмөсү өттү. Эл аралык көргөзмөгө Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Орусиядан жалпысынан 500дөн ашык ит алынып келинген. Быйылкы көргөзмөнүн өзгөчөлүгү ага башка ит породалары дагы катышкандыгында. Көргөзмөдө тайгандын дене түзүлүшү, башы, тумшугу, көзү, кулагы, жада калса тиштери кылда тизилденген. Иттин кыймылына чейин бааланды. Ар бир катышуучу өз тайганынын таза кандуу экенин далилдөөгө аракет кылышты. Ал жерде Нидерланды, Словакия, Греция жана Кытайдан келген эл аралык серепчилер иттердин жөндөмүн сынап басым берди. Көргөзмөнүн жыйынтыгы боюнча өзгөчө айырмаланган иттер көзөмөлгө алынып, мындан ары алардын генетикасын сактоого багытталган иштер жүргүзүлөт. Халыкаралык федерациянын эрежеси боюнча Эл аралык федерациянын эрежелери боюнча таануу, бул алдын ала таануу, анан бизге 10 жыл убакыт берилет. 10 жылдын ичинде биз таза кандуу тайгандардын санын көбөйтүшүбүз керек. Биз аны дүйнө жүзү боюнча жайылтышыбыз зарыл. Бул үчүн биз бүткүл дүйнөлүк Европа, Азиядагы көргөзмөлөргө катышып, ошол жерден байгеге ээ болушубуз кажет. Бул үчүн биз дүйнө жүзүлүк Европа, Азияга биздер көрмелерге катышып, сол жерде жүлде алуубуз керек. This is one of the very old breeds in the history. Казак тайганынын тамыры алыскы кылымдарга барып такалат. Казакстан бул стандарттын ээси макамын алганына абдан кубанычтамын. Көргөзмөдө мен укмуштуудай иттерди көрдүм. Тайган сиздердин тарыхтан кабар берип тургандай, абдан өзгөчө ит. Back in a long time ago. Kazakh Tasi is so special because of the history.